Төлөйкөн айылда өкмөт деген жок экен да, жок да. Төлөйкөн айылындагы бейбешаралар жер аянтына ээ боло албай келишет. Айыл өкмөттөн бир эле тилкеге 2 рет токтом чыгарылган. 5 сотуктан берилген жер тилкеси эки тараптуу талашка алып келген. Мында улам тургундар баарына жер адисин айыптап келишет. Анткени жең ичинен содырлашып бир канча адамга сатып жиберген деген негизде. Төлөйкөн айыл өкмөтү тарабынан сатылып жатат деген жер аймагы ушул жер жалпы болжолдуу түрдө 40 сотук аянтты ээлейт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул жолду дагы сатка коюшкан, андагы жол бойлой турган жаңактарды дагы кыйып даярдап башташкан. Ал эми бул турган жолду жылдырыш үчүн даркы бетине 70 КАМАЗга жакын шагыл төгүлгөн. 70 КАМАЗ шагыл төгүлдү. Мерде 40 жыл мурун эккен мындай мына жаңга катарасынан эккен. Биздин чоң атабызды эч ким эккен эмес. Бул Саматов деген аксакал жашыландыруунун директору эккен. Түнү менен ушул эки түп жаңгакты 40 түнүнөн жок кылып берген түнү менен. Бул мына комиссия сазап түздү келип, экотон инспекциядан адам ак түз десе ак түзүшүн да билбейт экен. Ак түзгүлө дедик. Кана бир ай болду жок эч кимден. Сатылып жатат деген жер боюнча Кара Суу районунун акимине дагы кайрылышкан, ал үчүн комиссия түзүлгөн, бирок ушул кезге чейин оңдуу чечим чыккан эмес. Ал арада райондук прокуратурадагы териштирүү ишин баштап, бирок андан дагы тыянак жок. Ошол жерге прокуратура келип, жеринен көрүп кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайым жок. Неге дегенде кайдан көрдүм карашек болуп атабы, мен эч нерсеге түшүнбөй атам азыр ушул күндө. 30-40 гектар аянттагы үлүш жерлерди үй салуу үчүн чекке берип жиберишкен. Салынып жаткан үйлөрдүн баары мыйзамсыз дешет. Айыл өкмөттүн жер адиси ушул аймактагы жерлердин баарын жең ичинен сатып, киреше таап жатканын айтышат. Бир эле жер аянтына 2 жаранга токтом чыгарылган. Бирок айыл өкмөттүн жер адиси токтомду айыл өкмөт чыгарганын жүйө келтирет. Полномочия мен аткаруучумун, жер адисмин. Токтомдорду башкаларды өкмөт чыгарат. Анан кийин арыз менен кайрылган болсо мен арыздары боюнча мыйзам чегинде действовать этем. Действительно, ким жер алабы, жер сатабы, алар тактап бериш, өлчөш такташ менин милдетиме кирет. Анан айса айтып аткандыр эми. Ал эми Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы бир нече кишиге бир тилке үчүн токтомдо чыгарылган эместигин айтып актанат. Ошолорду мына 2 токтом болгон болсо, бүгүнкү күндө раз 2 токтом бир жерге чыгып калган болсо, накладка болуп калган болсо, укук коргоолорго апарса, алар чарасын көрөт. Тургундар жайыт жерлерге дагы акцион жарыяланып, бирок ага башка аймактын тургундары катышып жатканын айтышат. Жайыт жерлер акционго коюлуп сатылып кетсе, Төлөйкөн эли жайытсыз калат деп кооптонуп турушат. Ошол акцион болуп, королор сатыла турган болду. Королорго эми барып, коро салат экен булар. Акыры менчик болот экен, эл каяка барат, ошону не кылып атабыз. Озгур Төлөйкөн аймагында гана жайыт жерлер бар, анда 8 айыл малдарын жайууга укуктуу. Айыл өкмөт короо жайларды жылдырып аукционго койгон, ага башка жарандар дагы катышууга мүмкүнчүлүгү бар дешет. Мыйзам бул боюнча жол берет экен. Ал эми жер адиси тургундар жайыт жер үчүн атайын билет алуу керек болот. Андан кийин гана малдарын каттоодон өткөрсө гана жайытка ээ болаларын эскертишет. Малыбыздын санына жараша жайыт билеттерди алайлы, картасын алайлы. Элде ушул күнгө чейин азыр жайыт комитетти кошо чакырсак болмок экен. Кайрылып, бизде мынча мал бар, башка бар, бизге жайыт билет керек, картасын бер деп кайрылган адам болгон жок. Төлөйкөн айыл өкмөтүндө 27 миңден ашуун калк жашайт. Ал эми жерге муктаж болгон 2,5 миң тургун кезекте турат. Агылайык Озгур аймагы менен чектешкен 30-40 гектар аянттагы жерди тактоо иши жүрүп жатыптыр. Эгерде бир тараптуу ажыратылса, элдин муктаждыгына берилет. Ал эми жер тилкелери мыйзамсыз сатылып жатат деген билдирүүнү кайрадан тиешелүү органдарга арыз менен кайрылышкан. Буга карата дагы тактоо иштери жүргүзүлмөкчү. Гүлшейир Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Кара Суу району.